Assalamu alaikum agay. Aleykümselam. Бүгүнкү биздин интервьюбузда буюрса Максат Мухтаров агай менен чогуу келип, ушу маек куруп отурабыз буюрса. Бүгүнкү интервьюбуздун темасы финансылык сабаттуулук деген эмне? Ошол боюнча сүйлөшөбүз агай бүгүн. Жакшы. Топтолуп калган суроолор аябай көп негизи. Ошол боюнча бизге биринчиден эле ошол сиз үчүн же негизинен финансылык сабаттуулук деген эмне агай? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Финансы деген акча боюнча. Биринчиден бизде мындай жашообузда акчаны биринчи каяктан үйрөндүк? Үй бүлөдөн негизи. Үй бүлөдөн. Мисалы бирдемке алайын десең, атаңдан акча сурайсың туура. Апаңдан акча сурайсың. Кээбирде акча жок дейт, эме болот. Мындай эч біз акчаны биринчи үйдөн үйрөнөбүз, туура. Акча эмне деген, кичинекейибизде акча жөнүндө эчтеке билбей элек. Мисалы убагында рубль бар эле. Главный чоңураак болсо, но аз эле акча, бирок ал чоң болгон үчүн жаш балага чоң акча болот, мынтип. Бул көбүрөөк деп. Же бая 1 акча берсе, тиги 5 акча берсе, о, 5өөнү алдым деп сүйүнүп кетет го. Мен баланы түшүнбөйм үчүн да ошо. Биринчиден мына финансы дегенде акча боюнча билесиңер, акча эмнеге келип чыккан? Акча баягы бартер кылып отурбай, ошо акча менен бүт нерсени алса болот, туурабы? Бирок акчанын өзү эме, кагаз. Bunun hiç bir manisi yok. Altın emez, gümüş emez. Prosto hökümet aytkan, bunu alıp barganda sen buga kartoşka surasa ber degen, kartoşka satkanga. Аны алып барса, стини берген, анткени алда алып барып дептер алса, дептер берет. Ошентип бул акча өзүнүн баркы жок, бирок өкмөт койгон үчүн ошентип акча болот. Эми финансовый грамотность деген, өзү грамотный деген сөз эмне? Грамотный деген? Грамотный деген ошол тармакты же болбосо ошол бир белгилүү бир нерседе жакшы өздөштүргөн, жакшы түшүнгөн адамды грамотный деп айтабыз да. Туура айта. Эми акчаны жакшы түшүнгөн киши грамотный болот. Акча жөнүндө түшүнсө, финансовый грамотный болот. Ал деген сөз, мисалы, эми акча чөнтөгүңдө болсо, эмне кылышың керекти билбесең, неграмотныйсың да. Акча бар, бирок акча бар чөнтөгүңдө, эмне кыласың акчаны? Бир. Экинчиси, акча каяктан келет? Биздин билген нерсе эмне? Ата-энең иштеген үчүн айлык алат, сага коротот, туурабы? Сен да иштейсиң, айлык аласың, коротосуң, бүттү. Бизде финансовый грамотность айлык, бүт. Башка нерсе жок. Айлык алдым, финансовый грамотность. Биздин эми биринчи класста окуган адамбыз да, мындай айткандачы. Эми акчанын өзү эмне? Каяктан акча табылат? Бир жерден эле келеби же башка жактанбы? Барып иштесең, убактың саттасың да, 8 саат саттасың күнүгө, ошого ушунча акча берип атат. Анан айына коюп атат. Булардын баары баягында эме да, мисалы акча менен же связанный да. Эми мен акчаны финансовый грамотностьты мынтип билем да. Финансовый грамотность биринчи акча эмне деген ошону түшүнүп алыш керек. Акча колдун кириби, акча эмне, мисалы, акча адамды бузабы, ошо сыяктуу. Биринчиден акча эчтеке эмес, нейтральный нерсе. Бир. Анан акча адамды бузбайт. Көбүнчөсү акча болсо адам бузат. Акча просто адам ичин ачат да. Байыгандар, ким акчасы көбөйгөндөр ичинде эмне болсо сыртка чыгарат. Айта албаган сөздөрү мурда айта алган сөз чыгарат. Эгер адам жакшы болсо, жакшы нерсе чыгат, жаман болсо, жаман нерсе чыгат. Ошон үчүн бул акча адам бузат деп бая коркпош керек. Эгер акчалуу болуп байып кетип, бузулуп кеткен болсо, ал мурда эле бузук эле. Бир. Акча ачып койду дейсиз. Акча ичин ачып койду. Ал акча бузган жок. Акча жөн ичин ачкан үчүн ал ичиндегини чыгарды. Анан агай баягы биз ошол финансылык сабаттуулук дегенде азыр негизинен айтып кеттиңиз. Биринчи акча эмне экенин билиш керек, анын функциясы эмне экенин билиш керек деген болуп атат. Эми ошол сабаттуу дегенде сенин кирешең менен чыгашанын дагы түздөн түз байланышы бар дагы, Ошодо ошол боюнча дагы киреше чыгаша мындай айтайын азыр, мисалы, сенде көп акча болгондо сабаттуулугуң көбөйөт. Мисалы айталы, мен Америкада жүрсөм, ар ким менен сүйлөшө берсе, англисче жакшы үйрөнөм. Мен акчам болсо бирөө карыз алат, анан мен бирдемке алып алам, анан эме болот, бирөө сурайт, буну алам, тиги алам. Акчам көп болгондо менин сабаттуулугум көбөйөт. Эгер акчаң жок болсо, кантип сабаттуу болосуң да? Ошон үчүн биринчи очередь сабаттуу болуш үчүн акчаң болуш керек. Акчаң жок болсо, сабаттуу ал акчаны иштей албайсың да, мисалы. Мисалы бассейнди ойлогула, бассейн. Азыр бассейнге сени мисалы сүзгөнү билбесиң, мен үйрөтөйүн деп атам. Бассейнде суу жок. Мен айтасың, бассейнге түшкөндө түшүп атасың, бирок суу жок. Мындай кыласың дейм. Суу болбогон үчүн жөн эле бай. Теоретически мындай кыласың, сүзүп атасыңбы, дем алып атасыңбы, эми просто мындай көрбөгөн үчүн эле кылып атабыз мындай. Анткени суу жок, туурабы? Эгер чөнтөгүңдө акча жок болсо,
Сен мындай болот, тигинде болот, эмне ойлосоң, баягы бассейнде суу жок, сүзгөндү үйрөнүп атасың да. Колуңду туура кылып атасың, мындай, жакшы дем алып атасың, суу жок, кантип билесиң. Ошон үчүн бассейнге суу коюш керек. Ошон үчүн чөнтөгүңө акча коюш керек. 1 мүнөт ага ушул жерден сизде сүзүүнү үйрөнүш үчүн, мисалы үчүн бассейнде суу болуш керек деп айттыңыз да. Ошол жерде эми биз акчаны колдонууну үйрөнүш үчүн биринчи кезекте бизде акча болуш керек экен да. Акча болуш керек. Менин оюмча бул ошол акчаны табуу жана акчаны кантип сактоо, көбөйтүү боюнча болуп атат. Ал жерде болуп атат, бирок ага чейинки да тема бар. Ошол боюнча айтып берсеңиз, ага кантип акчаны табабыз, анан кантип ошону сактап же ошону көбөйтөбүз. Мен биринчи ошону башка айтам, анткени биздин бул жаштыгыбыздан келип атпайбы? Жаштыгыбызда көргөн эмеспиз. Мисалы, мен азыр балдарыма действительно мындай реально акча берем. Аларда бар. Мисалы, кызым өткөндө 1000 сом 1000 юан бердим, 12 миң сом. Баламда 3 миңге чейин топтоду ал. Курман айтты, ал эме айтты, анда акчасы бар. Анан бул уже акчасын короткондо уже ойлоно баштады. Атак атасы алып бере берет, эме кыла берет, анан өткөндө бир эмеге жазылам деди, футболго 3 миң юан экен да, бир семестргечи. Анан келинчегим мага эме болуп атпайбы? Анда сенин акчаңдан да кошолу дейт. 3 миң юан бир семестрге сага көп болуп калбайбы? Тигиниси 8 юан, бул 3 миң юан, ал кымбатыраак экен. Анан ал айтты, мен анда 500 юанымдан мен берейин деди. Анан макул деп туруп, мен бүгүн мугалимге котором 500 юан семестр, анан автобуска баргандан кийин мен анда футболго катышпай эле коеюн деди. Анткени ал билет 3 миң сом бар, аяктан 500 сом кемитсе, 500 юан кемитсе, анда аз акча калып калат, ал эмне ойлонду билбейм. Неге ал кийин макул болбой койду. Ошон үчүн балага акча бергенде, ал акча канча сом барганда сурайт, мисалы үчүн. Магазинде мына канча сом, значит мындай болсо мындан 3-өө келет экен, мындан 5-өө келет экен, мынау көп акча экен, мен акчам жетпейт экен. Ошол сууга түштү, акчасы бар. Мен акчасы болду дегенде баягындай көп акча эмес, бир какой-то бир акчаң болуш керек да, чөнтөгүңдө, анан колдонуш үчүн, ошо түшүнүш үчүн. Ал деген сөз калсаң, аябай көп акча, аз акча, бул азыр ал не важно. Азыр просто бир акчаң болуш керек. Чөнтөгүңдө 1000 юаның болуш керек, 10 миң сом мисалы да. Ошо 10 миң сом болгондон кийин, анан ошонун кийин ошонун үстүндө пландар болот, туурабы? Анан сен айткандай көбөйтүү. Эми мен мындай айтайын. Мен өзүм личный жашоомдо мындай болду. Негедир акчам жетпейт эле да. Иштеп атам. Америкада студент болуп жүргөндө таксиге иштегенмин. 1,5 миң, 2 миң, 3 миңге чейин табат элек. Москвада 5 миң доллар иштедим, 10 миң долларга чейин чыкты. Бирок негедир мындай байыбадым да. Эми байыбадым дегенде баягында бир кенен кесир же моундай эми болбоду да. Ошону айтып бериңизчи. Ошол мындай болду. Мен ошентип анан Россиядан кийин Кытайга келдим го. Кытайда жүрдүм, эме кылып, анан коуч болдум, анан саморазвитияга кирдим. Анан ошо саморазвитие деп атпайбызбы? Ошо саморазвитие бул эң бүт нерсенин башы экен да. Өзүн өзү. Сен өзүңдү өнүктүргөндө акчаң, үй бүлөң, коомго салган эмең, бизнесиң ошо саморазвитиядан болот. Ал деген сөз, мисалы мен өзүмдү өнүктүрдүм, мен кимдин канча сом болгу келет дегенде, мисалы канча акчам болгусу келет дегенде, анда уже ал акча кантип келет, бизнестен келеби же иштесем келеби, анда ошентип ойлоно баштайсың да. Ошон үчүн саморазвитие биринчи. Мен өзүмө саморазвитие баштаганда 2016 баштадым. Саморазвитие 2016 баштадым. Ага чейин де саморазвитие кылыпмын, бирок өзүм билбейт элем да. Саморазвитие эмне деген андай. Анан саморазвитие баштап, тем более кийин коуч болдум, наоборот үйрөнүп, иши үйрөтө баштадым, элдерди өнүктүрө баштадым. Ошондо мен түшүндүм, бир нерседе эгер ыраазы болбосоң ал нерсеңе, нааразы боло берсең, ал нерсең өнүкпөйт экен да. Сиз ошондо мурун тапкандарыңызга бир 10 миң долларга бир аз. Мен ыраазы эмес элем да, мындай 5 миң доллар табат. Мындай чыкканда кээ бир бияктан келгенде бизнесмен кишилер айтат, анда сен Москвада 10 миң доллар табасаң, анда бизнес кылганын да кереги жок экен. Биз кыйналып банкрот болуп мындай деп атат да. Эми болушу мүмкүн, бирок ал жерде айлыкка иштегенмин. Айлык дегенде саатымды саткам. Сабак бергенмин, 16 саат иштейт элем. Эртең мен саат 6-да кетем, кечинен 12 келем, мисалычы. Ушунчалык көп иштейт элем, бирок койдум убактыңды сатасың да. Бул бизнес эмес. Убактың канча убактың бар, туурабы? Сен ушундай баягы чоң компаниялардын эме CEO болушуң керек, чтобы сен аябай көп акча ал. А так жөнөкөй эме болсоң, менеджер, топ начальник болсоң, эми акчаң 10 миң доллар болду айына. Макул 20 миң доллар болсо да чектелүү да мындай. Ошо сыяктуу. Ошого мен нааразы элем. Биринчи жакшы билип алгыла, эгер акчаңды көбөйткүң келсе, биринчи очередь болгон акчаңа ыраазы болосуң, барктайсың. Мынтип коесуң. Байларды мен двоюродный братан бар да, мультимиллионер да, анан
ойлой бердим да, ол баягында эсепте баягы болот го, баягы жумот болуп же мындай мен ошентип ойлойт элем да. Анткени кичине акчалар болсо да ошол жөнүндө жакшы сүйлөп, максат мындай кылсаң ушунча акча табасың деп кичине акчалар жөнүндө айтат да. Анан мен ойлодум да, өзү крупный бизде Черкисте базарда оптомшек мультимиллионер, анан ушу кичине акчаларды 10 000 рубль ошол убакта 15 000 рубль жөнүндө монтип сүйүнүп айтып берет эле да. Бүгүн бардык, бүгүн 15 000 рубль таптык депчи. Анан мен мультимиллионер киши, ол доллар ойдум. Анан ушундай нерсеге да эме экен, значит байлар, бай да алчы. Ушундай нерсени баягында жумот болуп эсептеп ушуну табат экен десем, андай эмес экен. Не экен? Обычно айтат го, байлар баягында. Ал акчанын кичинеси эмес, чоң эмес, айырмасы жок экен. Любой суммадагы акча ага барктуу экен, ценный. Ал мындай алат экен дагы баягындай, о, кичинекей акчадан топтоо эмес, ал ушул акча аябай жакшы акча дейт. Мен ойсоң 5 000 доллар таап атам, 10 000 долларга чейин жетти, мен ыраазы эмесмин да. Ал кичинекей 10 000 рубль, 10 000 рубль канча доллар болот мисалы да, азыр 150 доллар болот экен. Ошо 150 доллар тапса, бизнес кылып табаса, ошону ушу бүгүн 150 доллар таптым, сүйүнөт эле да. Ошондо түшүндүм, баягын келсе, биринчи болгон акчаңа, канча акчаң болсо, ошону ценить эт. Бул жакшы нерсе. Бул просто привычкага айландырыш керек да. Анткени буну ценить этпесең, буну барктап алсаң, барксыз боло турган болсо, ал сага келбейт экен. Бир. Корккон нерсең келбейсиң. Неден коркутасың? Акча адам бузуп коет. Акча көп болуп кетсе, жаман адам болуп кетемизсиң. Уже сен андан корксоң, аны подсознательный түртөсүң. Эми кантип акча таап ошол жакка келип атабыз. Биринчи бааласаң, ал өнүгөт. Мен ошондон кийин тапкан акчама биринчи искусственный сүйүнө баштадым да. Эми анча акчага сүйүнбөсүң, 100 долларга, 10 000 доллар табасаң, убагында 100 долларга сүйүн. Мен ал буяк Кытайга келип уже бир ай иштеп атканда, ошо 100 долларыма же 200 долларыма аябай сүйүнө баштадым, искусственный. Анткени любой нерсе биринчи искусственный болот. Азыр могу интервью изилеп биринчи жолу болсам, что-то не то, Буну азыр 10-20 жолунчу кылганда, байка айтарыңыз, монтип, короче, мынтип уже башкача болот тура. Ошо биринчи искусственный болот. Ошон үчүн сүйүнгөндө искусственный сүйүнүшүң керек. Разы болушуң керек, сүйүнүшүң керек. Ошо. Бул жерде баягы технический задачаларга да өтөбүз, бирок технический задача бул маанилүү эмес. Эң маанилүүсү технический болбогон. Ал эмне деген? Биринчи акчаңы, канча акчаң болсо баалайсың, барктайсың, сүйүнөсүң деген сөз. Болду. Ошону сүйүнгөндө ал акчаң көбөйөт. Даже түшүнбөйсүң буну. Байлар даже билбейт да. Байлар айтат, Маргон Калич айтат, андан окудум да. Аябай байлар не кантип байдың десе, өзү билбейт дагы, бирок мындай кылдым, эрте турдум, кеч турдум, мындай кылат. Жок, андай эмес ал. Ал жерде определенный убакыттан кийин байлыкты өзү контролго ала алат. Мисал айталы. Могу Шенженде бар го, Лю айтып берди. Бир аял киши бар экен. Короче, не кармаса алтын болот, кармаган нерсеси алтын, ол иш кылса мындай. Мисал айтып тур, саат алып тур, кымбат болот. Саат алса, саат кымбат болот. Билесиңби, бир кымбат болса, Rolex'тер мындай өзү кымбат, анткени лимит да. Анан бир эме алган экен, вино алып үйүнө жыйып койгон экен, ал кымбаттап кетти. Квартира алса, ал кымбаттап кетти. Короче, бир жер алса, ал жерде, короче, определенный байлык сен контролго албайт экенсиң да. Ал деген сөз определенный нерсеге келгенден кийин сенин байлыгың өзү өсүп кете берет. Бирок ага жетиш үчүн биринчи баркташ керек экен. Баркына жетиш керек. Баркта деген сөз эмне дегенсиң? Мисалы сага эмне барктуу? Айтчы мисалы. Сен эмне? Ага ден соолук, үй бүлө. Үй бүлө мисалы тура. Ушундай. Достук барктуу? Анан достук, финанс, ишиң эме, ушундай жанында. Эми сен ошо мындайча айтканда, эмнеге сүйүнүп атсаң, ошол нерсең өнүгөт. Жашооңду кара. Эмнеге нааразы болсоң, ошол нерсени токтойт. Эмнеге аябай монтип жалып кылып, неге мисалы ал жоголуп кетет. Бул дүйнөдөгү көрүнбөгөн закон. Эми финансага келебиз да. Ошо өзүнө тартат деп айтат. Өзүнө тартат. Эми кара мындай. Мен мурда мынтип ойлойт элем. Өткөндө экөөбүз да сүйлөштүк го. Катуу иштеш керек. Эрте туруш керек. Чуркаш керек, мындай кылыш керек. Мен ошону кылдым да. 16 саат иштейм, ойлосоң, 16 саат иштедим. Акчам деле жакшы, 5 000 доллар жаманбы, 10 000 долларга жетти да, 5 000ден 10 000ге чейин калат да. Сабактар отмена болуп калса, бир аз түшүп кетет, 8 000 болот ушундай. Максимум тапканда 10 000 табам, а так 5 000, в любом случае 5 000 доллар. Анан ошондой болуп атканда мен эми аябай катуу иштеп атам да аякта. Уктап атам, туруп атам. Мен ойлойт элем мындай. Катуу иштебесең акчаң көбөйөт. Эки иште иштеш керек. Дагы эмне кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Мен өзүмдүн жашоомдо ошентип жүргөндөн кийин, мен көрүнбөгөн законду үйрөнгөндөн кийин, акасы андай эмес экен. Ошо выводко келдим. Акча адамга оңой келет деп билиш керек.
ошого ишениш керек. Анан кантип дейсиң, туурабы? Мен бирок өзү өткөндө да сүйлөшкөндө мен бир айттым эле, бирок эми азыр менин оюмда жок, оюм өзгөрө элек агай. Тетрисинче өзгөрө элек да. Бир сүйлөшүүнүн бир аз таасири болду, бирок мен азыр деле ишенем да мындай иштеш керек экенинечи. Ол туура айтасың. Иштеш керек деген ал жерде иштебеш керек эмес. Ал жерде мындай, мисалы айтайын. Сен акча оңой келет дегенде, жашоо сени өзү иштетет. Сенин оюңдагы ишти кылышың керек эмес. Именно сенин акча таба турган иш келет, ошону кылышың керек. Мисалы айталы, биздин болгон окуяларды. Оюда ойлондук, муну сатсак жакшы болот деп туруп, $30,000 Россияга баягында термометр, тепловизор жибердик. Анткени Кытайда аябай сатылып аткан да. Россияда да ошондой пандемия жиберсек сатылбат. Анткени биз ойлондук азыр ошондой. Эгер сен иштеп кетип атсаң, күнүгө турасың, аябай настроениең жаш каалап атасың, бир иш чыгат. Мисалы, эме чыкты, баягы Волткем, туурабы? Ошо бир эме чыкты. Анын тияктан да адамдары чыгып калды, бияктан, короче, ал чыгып калат экен да. Ал мындай нерсе. Сен биринчи канча акча каалайсың? Ошо маанилүү. Мисалы айтайлы, $1,000,000 кааласаң, көчө шыпырып миллион табам десең, жаратылышка каршы келип каласың. Анткени көчө шыпырган менен миллион тапкан ушакка чейин сен канча убактың бар, канча сом берет эсептесең, андай нерсе болот да. Бирок сен миллион табам десең, сага тагдырында бир жумуш келет, же бизнес келет. Ошого ылайык, Ошого ылайык. Бирок сен өзүңдүн жумушуңду алып мынаны табам десең, анда уже мындай жаратылышка каршы деген сөз да. Ал деген сөз сен Ошко барып алып туруп, мисалы да, Ошко барып алып туруп, эмне деп атасың? Мисалы, ананас эгип сатам деп атасың. Ошто өспөйт экен, мисалы да. Бирок бияка келсең, ал натуральный өсөт, туурабы? Кытайда же Африкада ошо сыяктуу. Ошого кыйналасың. Өсөт, тепличный болуп өсөт, же бирдемке болсо кичине болот. Мындай энергия өзүнүн эмесинен келбейт да, натурасынан келет. Анткени натура бул күч. Мисалы, сен эркек болгон үчүн эркек болоюн, моундай кылайын деген кереги жок, туурабы? Турас туруп же мушташ болсо ага кызыгып, мындай эркектер балдар менен мындай жигиттердин кандай ошол натураны табыш керек да. Эми акчанын натурасын табыш керек. Акча бириден мындай энергия. Энергия деген сөз эмне деген сөз? Акча бир жөнү түшүнүк. Мен өткөндө мындай болду да. Постоянно чөнтөккө карап иш кыласың, туурабы? Мисалы, бирдемкени алайын, албайм дегенде бир лимитиң бар, анткени чөнтөгүңдө канча, счетуңдо канча акча бар билесиң, коротуп койсоң түшүп кетет. Анан не то болосуң, туурабы? Анткени биз мынтип ойлойбуз акчанычы. Чөнтөктөгү акча менен келечектеги максаттарга коротконго аракет кылабыз. Коротсоң эмне болот? Кедей болуп каласың, туурабы? Мисалы, азыр канча сом бар, мисалы, чөнтөгүңдө айтайлы? Бир $5-6 болуш керек. $5-6 болсо, сен азыр айтасың, азыр азыр Кытайдан бир Мерседес алам десең, Майбах алам десең, $300,000. $5-6,000, $300,000 вау, жетпейт экен, туурабы? Эми сага бир жаңы трюк. Сен максат койгонуңдан кийин ушуга ишен, ошол келечектеги максатыңа жаңы акча келет. Азыркы $6,000 кереги жок, жетпейт. Мурдагы акчалар келечектеги пландарга жетпейт. Бирок сага айтам, сен качан жашооңдо бирдемке болгондо бир жактан акча келип аткан, туурабы? Мындан кийин дагы утур келе берет. Адам ошону түшүнбөйт экен. Болгон акчасына карап келечекти коротот да. Келечектеги максатын любой өткөн убактагы сумма акча келечекти ала албайт. Анткени келечекте жаңы iPhone дагы кымбатыраак, жаңы машинадан кымбатыраак, ценалар көтөрүлүп атат, ошо. Ошон үчүн сен муну түшүнүш керек. Жаңы максатка жаңы акча келет. Менде дагы неме гай, ошол жаңы максаттарга, жаңы каалоолорго бир жаңы акча келет дейт да. Ошону биз эми аны биз контроль кыла албайбыз да, туурабы? Биринчи мындай, просто билбейсиң да каяктан келгенин. Келбей дагы калышы мүмкүн деген жери бар дегендей. Ошон үчүн эми ал сенин ишеничиңе жараша. Сен келбейт десең, сага келбейт. Абдушүкүр келет десе, Абдушүкүргө келет. Же мага келет десе, мага келет. Эми буну каяктан билем? Бул Генри Фордтун сөзү бар. Сен айтасың, Генри Форд айтты. Сен кыла алам десең дагы туура кыла аласың, кыла албайм десең дагы туура кыла албайсың. Бул экөө тең туура. Эми кара, сен кыла алам десең, мен сени токтото албайм. Сен бир жолун таап кыласың. Болгонбу ушундай ситуация? Башыңа коюп, короче, я сделаю десең, уже эч ким токтото албайт. Сен кыла албайм десең, болбойт десең, бүттү. Мен келем, коучинг кылам, тиги акча берет сага, мындай кылып көр десең, болбойт да, уже кетпейт. Ошол жерде сенин выборың, сенин ишеничиң, сенин решениең. Ошол жерде
келбей де қалышы мүмкін деп отпайсың, сомнение кылып атасың, действительно сага келбейт. Бул көрүнбөгөн закон. Бирок башкасы аябай ишенет. Ага келет, туурабы? Эми, окей, сен бир максат койдуң, эми акча менен келет, туурабы? Эми бул дүйнөдө мындай. Бүт нерсе акча менен болот деген нерсе жок. Эгер сен бүт нерсе акчага такалат десең, жашооңдо чектелип каласың. Мисалы, биз чоң иш тутабыз, туурабы? По идее, менин коучингиме саатына ошо бир встречага 10 000 сом беришет. Сен биякта мен иштеп атканда сага 1 саат сүйлөйм, туурабы? Сен ага 10 000 сом бердиңби? Берген жоксуң. Бул сага бекер келип атабы? Бекер. Негене биз командада сен өнүккөңдү мен да каалап атам. Бул жерде сен айлыгыңдан башка дагы коучинг келди. Үстүгө саатына 10 000 сомдон эсептей 100 000 сом кетти бир айдын ичинде. Силер сага 100 000 сомдук эме тренинг келип атат да, мисалы. Буну бирок байкабай атасың, туурабы? Ошо сыяктуу. Ошо сыяктуу бүт нерсе акча менен болот деген нерсе жок да. Ошого ачык болуш керек. Кээ бирде бартер болот, кээ бирде бирөө сага берип коет, кээ бирде өзүң үйрөнүп аласың. Анткени ал акчаны тияк коротушуң керек эле да, туурабы? А сен короткон кереги жок, уже ал сага уже келип калат. Ошон үчүн бүт нерсени акча менен деген жок. Бир каалоо болгондон кийин, эгер тагдыр сага акча менен болсо, ал акча келет. Анткени Кудайдын сөзү бар, мен пендени каалаганын бердим дейт. Эгер берсе, себептер менен акча менен келсе, акча келет. Эгер акчасыз болсо, анда ага да ачык болуш керек. Сут ошол да. Ошондо мындай неме мындай карап көрө турган болсо, агай, канча сумма кааласаң, канча байлык кааласаң, ошого ишенип, ошонун мындай ошого бир чын жүрөктөн ишенип аракет кыла бериш керек экен, туурабы? Аракетте ошол жерде токтоо. Аракет деген эмне деген сөз? Аракет деген эми мисалы үчүн менин өзүмдүн түшүндүгүмдө агай, мисалы үчүн бир чоң сумманы кааласам, анан азыркы кылып аткан ишимби, же келечекте болуп кете турган жакшы иштерби, мисалы үчүн чоң заказдар болуп кетеби, ошолорго мындай ачык болуп, ар бир немени мындай иштеп аракет кылганда, мисалы үчүн мен азыркы учурумда, мисалы сен аракет дегенди эле бир клиент чыкса, мисалы үчүн, мен ошо менен жакшы иштешип, сделканы мындай ал үчүн да пайдалуу, мен үчүн да пайдалуу болуп, жакшы бир сделка кылганга аракет кылышым керек да, аябайчы. Анын издеген нерсесин таап берип, ага башка бир сунуштарды айтып, бул ушул бир аракет да мен үчүн. Сен үчүн ошондой. Эгерде ошол аракетим ишке ашса, демек менин ичимдеги ишенген максатыма дагы бир кадам жакындап, ушул аракетиң ишке ашпаса эмне болот? Аракетим ишке ашпаса, дагы башка клиент менен иштешем да, мындай. Ошо мисалы үчүн азыркы клиент болбоду, макул, дагы болду, ишке ашты, аны жөнөтүп коюп дагы. Ал мындай ситуация болот. Ушул аракет боюнча. Анда мындай сага кыйынчылык болот. Анда аз 1 минут агай, 1 минут туруп коюңуз. Азыр мен айтып атасызда, эгерде сен ошол максатты коюп аракет кылсаң, анда сага кыйынчылык болот деп атасыз, туурабы агай? Эмне үчүн? Окей, суроо жакшы суроо. Сен аракет дегендин өзүнүн эле сөздүн өзүндө аракет деген сөздө трение бар. Ал кыйнылып тырышып атат, моундай бир негатив бир эме бар. Мен жок агай. Аракет дегенде менде мындай күжүрмөн дейт го агай. Күжүрмөн, ооба. Ошондой бир неме настрой бар да агай. Ооба. Аракет дегенде кыйналып, баягындай кап көтөрүп андай эмес агай. Жок, тигиди эле ошондой. Просто аракет дегенде күжүрмөн болуп, мисалы үчүн мындай мен просто настрой ошондой болуп. Сага эмнеге бул жөнүндө тийишип атам? Аракет мындай, аракет кылыш керек деп баарыбыз айтабыз да, бунун ичиндегини эч ким мындай жакшы түшүнбөйт. Бул анткени айтты да, мен 10 жыл аракет кылдым, бирдемке болбоду дейт да. Көрдүңбү, ал эмне деп аракет кылып атат? Ошону түшүнүш керек да. Менин оюмча мындай дагы жакшы. Сен бир максат койдуң го. Биринчи максаттан дагы мындай нерсе бар да. Максаттан мурда мындай нерсе бар. Сен биринчи кто ты такой? Ким сен? Сен азыр кылган нерсең эмес, ким болгуң келет го? Сен азыртадан айтып коюшуң керек. Мисалы, мен магнат. Маргулан Калиевичти уктум да, ал ошо кой кайтарып жүргөндө, айылда жүргөндө, мен магнат болом деткем да. Магнат уже ошол убакта магнат. Киммин? Кой кайтарган бирөө магнатпы? Магнат эмес. Бирок ал мен магнат болом деп, мен магнатмын деп ошол убакта уже атыны берип коюптур. Магнат деген аябай акчасы бар эмне? Эми кара, акчасы болду, миллиардтар болду Советский Союзда мисалы. Эми ошон үчүн биринчи ким болгонуңду биринчи өзүң ал боло элексиң. Ал не важно боло, бирок азыр өзүң кабыл аласың. Сен мен ошомун дегенде бүттү. Уже мен только подстраиваться ошол жөнүндө.
ошол жөнүндө кабар угат, ошону көрүп калат, ошого кызыгат, ошонун эмесин кыласың. Мисалы ал сен миллионермин десең, сенде $1 миллион жок болсо дагы, могул жерде миллионерлер бар, туура? Мисалы эмелер, Кытай эмеси. Мындай карасаң, миллионерлер эмне иш кылып атат? Мындай поведениясы кандай сүйлөп атат, же эмне кийип атат? Мисалы сен iPhone сенде эле бар, туура? Ошо сыяктуу. Определенный нерселерди сен уже кылып атасың. Сен, значит, миллионердин какой-то бир действияларын кылып атасың. Же ал каяка тамакка барат, же эмне жөнүндө сүйлөшүп атат? Биз кытайлар менен чай ичип отурганда миллионер балдар кетет го, баягы эмелерчи. Алар эми мына баягы завод Волкам чыгаргандар мисалы. Алар сүйлөшкөндөрүн кара мисалы. Ошентип эле үйрөнүп аласың. Ошого сен ким болгуң келет, ошентип карашың керек. Мисалы мен өзүмө даже коуч боло электен мурда мен коучумду өзүмө кабыл кылдым. Сен өзүңө кабыл кылсаң башкага энергия жибере албайсың. Азыр мен эч ким айта албайт, Максат Муктар, сенден каяктан коуч чыкмак эле деп айта албайт. Анткени мен өзүм кабыл кылдым. Психологияда ошондой закон бар. Сен өзүңдү ким катары кабыл кылсаң, башкалар ошондой эле отношение кылат. Сен уборщица болсоң же бир официант болсоң, менеджер кел деп кылбайт да, анткени сен өзүң мен официантмын деп кабыл кылдың. Ал жаман иш анда эмес, просто ким деп кабыл кылсаң ошо. Мен коуч менен катар кылдым, уже аласың ошо ким болгон. Мировой коучмун десем, мен ошо өзүм айттым, болду. Уже карасам иштер болуп кетти. Экинчиси, миллионерсиңби, миллиардерсиңби? Бүттү. Эгер миллионермин десең, анда миллионердей ойлоно баштайсың. Миллиардермин десең, уже миллиардердердин азыркы эмели поступуктарын издей баштайсың. Миллиардермин десең, сен өзүң миллиардер болуп кетесиң. Значит, сен чоң компания, аябай көп киши менен связанный адам болуш керек. Еще өлкөлөр менен связанный адам болуш керек. Ошондо мээң ойлоно баштайт да, миллиардер. Ким миллиардер? Стив Джобс, бывший эмелер туурабы. Азыр мен ойлоп атам, миллиард табыш үчүн мынтип иштесек болбойт. Алишер менен Абдышкүр менен эки киши менен миллиардер боло албайт. Туурабы? Значит, биз буну чыгышыбыз керек экен. Масштабный болуш керек, гигант болуш керек, зданиялар болуш керек, адамдардын массовый адамдардын проблемаларын чечишибиз керек. Ошону чечкенде болду, бүттү, сен эчтеке кылбайсың. Мисалы, бүттү да ошондо. Ошон үчүн азыр миллиардерсиңби, миллионерсиңби? Эки нерсе, туурабы? Башка дагы призваниеңни ошону табасың. Бактылык боюнча мен ушундаймын. Бүт эмелер азыртан жазып аласың. Сен анткени тигини аракет кылтам дегенде тескери жакка карап аракет кылып кете бересиң да. Проблема ошол. Анткени астыңдагы целиңди, жолуң каякта экенин билип алышың керек да азыр. Просто ал деген сөз фантастика, ичиңде эмне каалайсың абышына ошону тапсаң болду. Эми аракет боюнча мен сага айттым, ким болдуң? Анан конечно эмне каалап атасың? Бир бизнеспи, туурабы? Киреше алып келген бизнес. Жөн эле бизнес дагы болбойт да, мисалы ушунча доходу болгон бизнес. Же 100 000 киши иштеткен бир компания. Сыяктуу бирдемке конечно уктоолор таап алышың керек да. Анан эми кара, ошонун тапкандан кийин сен уже эгер ичиңден ошол жак реальный туура болсо, сеники болсо, элдики эмес, мисалычы. Сеники болгондон кийин уже сен тапканыңда уже сүйүнө баштайсың. Уже эртең менен турганда башкача турасың. Иштеп атканда ушундай плавный кетет эмеңчи күнүң, мындай аябай мындай күнүң кантип өтүп кеткенин билбейсиң да. Бир какой-то ошол жака, ошо менен связанный бир иш болуп калса, сүйүнөсүң. Өткөндө эмне болду? Лио баягы компания менен сүйлөштү го, Вейп менен. Аябай сүйүнүп атат. Анткени ал максат койгон. Болду, ошонун какой-то бир долясы болгондо аябай сүйүнөт. Адам сүйүнсө эмне болот? Аны сөнүгөт. Жана эмне дедим? Нааразы болсоң өнүкпөйт. Ыраазы болсоң өнүкөт. Биздин партнерибиздин экөөбүздүн ушугандай эме бар. Эгер акча кыйналып иштеп эме кылып атсаң, значит туура эмес ишти иштеп атасың. Ошо сыяктуу сен аракет кыл дегенде, сен азыр мен сени өзгөртпөйм, өзүң кылып кете бер. Но эгер мен айтканымды угуп, сен аны бир пробовать этип көрсөң, кичине нерсеңди. Бир кылып көр, сезсең, результат болду, пожалуйста, буну кыл. Анткени мен да сага окшоп аябай катуу иштейм. Менде ошондой ишенич жок эле. Короче, алтын тоодон түшүп калбайт. Короче, Кудай мынтип жиберип коет, жерге түшпөйт деп. Аябай катуу иштешиң керек дегенде, ал жерде бир ошибкасы бар экен. Ал сен кайсы иште иштеп атасың, ошонун ошончо акча табам деп атасың. Мугалим болуп, сабак берип, максимальный $10 000 табып кетесиң, бүттү. Бирок сен онда миллион табам деп атасың. Ошондой проблема болот. Анда эмне кылышың керек анда? Сен масштабты өнүш керек, анда мугалимдер жалдашың керек. Туурабы? Бир какой-то аны башка нерсеге өткөрүш керек, ошо сыяктуу. Түшүнүктүү агай. Ошондо мен баягы аракет дегенде, мисалы үчүн агай, ушул жерде мен аябай ойлондурган неме да. Сиз айтып атасыз, мындай ишенич керек, анан ким болгуң келсе, ошону заранее ошону өзүңдү кабыл алышың керек деп. Өзүң кабыл алышың керек. Мен
Центральный Азияда эң бай магнат болом десем, мисалы үчүн. Демек мен ошомун деп азыр кабыл алып, сен азыр ошону кабыл алып, бирөө подтверждение берген кереги жок. Сен биринчи өзүңү кабыл алышың керек экен да ошондо. Мисалы биринчи кабылыңды алсын, ал өзүң кабыл аласың. Сиз мисалы үчүн эч ким айта электен мурун мен лайф коучмун, мен инвестормун, мен ушундай бизнесменмин деп айттыңыз, сиз өзүңүздү кабыл алып, анан ошого ишенип ошол бойдон кеткенден кийин көп нерселер ошол ишке ашып, эми сиз күтпөгөн жерден ушундай ишке ашып, иштер жүрүшүп, ушундай болуп деп ошондой. Буну подсознание мындай деп айтайын сага, мисалы. Подсознанияда убакыт жок да. Билесиңби, убакыт жок. Мисалы, 10 жыл мурда бирөө менен урушуп кеткенсиң. Эстегенде жиниң келе береби? Мүмкүн. Эми абышта бир ситуация болду. Өтө бир катуу неме болгон. Катуу ушерп болсо, мисалы мурда бир эме болсо, ошону эстегенде же жиниң келе, же аяк кайгыланасың. Ол 10 жыл өтүп кеттир. Ал өттү го дей албайсың да, патсаң ошондой. Келечекте сен магнатсың. Ме келечек дегенди түшүнбөйт да. Сен азыр киргизип койсоң да, ол келечектегини азыркы алып жүрө берет да. Ал ошо менен иштейт. Ошону аябай бир байкап калдыңыз. Мисалы үчүн 10 жыл мурун бир окуя болгон болсо, ошону эми ал убакыттын өткөнүнө азыркы убакыт менен салыштырмалуу 10 жыл өттү да. Бирок мээде ошо азыр эстесең, азыр болгондой эстейсиң да. Азыр. Ошон үчүн подсознание азыр деп эстейт да. Ушул жерден эгерде мен мисалы үчүн магнат болом деп азыр подсознаниямда ошондой магнатмын деп киргизсе, мисалы үчүн, демек азыр ошондой болот экен да, мындай ошо. Сен сигналдар, мен жүрүшүң, кызыккан нерсең ошого. Бул жерде бир эле проблема мындай да. Обычно элдер, мисалы сен айтасың да, бирөө мени ошентип айтсын, элдер айтсын, анан мен болом, же университет диплом берсин, же бирөө магнат деп бир сертификат берсин, анан мына мен сертификатым бар, магнатмын дейсиң да. Анда ишке иштебейт да. Сен дипломуң бар, туурабы? Менде американский диплом бар. Бирок мен диплом бар деп бирөөгө жактанып эме кылсам, бирок иштегенде иштей албайт. Диплом ишке жарабайт. Андан көрө эмне болду? Диплому жок, ичти билет экен. Зачем анын диплому? Кылып бер. Мындайча айтканда, сен өзүңө биринчи диплом бересиң. Магнатмын деген дипломду бересиң. Баймын дегенди, успешный дегенди, качокмун деген дипломдорду өзүңө бересиң. Сен өзүң кабыл алганда, бум дегенде уже любой адам ошону ошентип кабыл алат. Түшүнүктүү. Эгер бул психологический закон, эгер андай нерсе кылбасаң, анда бирөөлөр мага айтсын, Алишер мындай деп, мына диплом бар Кытайда, көрдүңбү, сен уже оправдание кылып атасың, ичиңде жок ал нерсе. Бирок өкмөт берип коюптур, мага дипломду берип коюптур. Бирок сен аны өзүң кабыл этесиң. Ошол боюнча менде HSK 5 бар, HSK мындай болсо эмне иштей албай атасың. Сомнениям низкий болуп кетет. Ошол боюнча да бир айтып кетсем, агай, ошол байкы сознание боюнча, подсознание боюнчачы, Махатма Гандини окуп чыксаңыз керексиз дагы. Ошол эми бул Индия деген бул Кытайда эле бир чоң мамлекет дагы. Ошодо Кытайдан өтөт жакында. Ошол мамлекетте эми айылда жүрүп эле, анан тиги мамлекет Англияга барып окуп келет. Окуп келип эми эч нерсеси жок. Бирок ал ошондо эле айтат да, Индия өзүнчө бир мамлекет болуш керек депчи. Болот. Ал мындай өзүнчө бир мамлекет болот депчи, мындай. Кабыл кылды. Ошону кабыл кылып койду да. Анан эми мындай азыр эгерде бирөө көрсө, Махатма Гандини, анан эми кийингенин көрөт, турганын көрөт, ошентип туруп, эми койчу эми дейт да. Мисалы үчүн биздин кыргызча айтканда, темелеп койбосун да дейт да. Бирок ал өзүн кабыл алды да. Ошого мен ошо Индиянын негиздеген бир атасы болом депчи, өзүнчө. Ошого ошондоймун депчи. Индия ошондой депчи, өзүнчө бир мамлекет деп. Ошодон улам азыр эми ошо миллиардтарга таасир берди да бул тура. Ошол боюнча дагы кызыктуу экен негизи. Ошол ал мындай да, бул көз ачыктык жок, биякта жок. Бул просто көрүнбөгөн закон бар экен. Өзүнчө бир закон бар экен. Ал ошол иштейт. Аны бирөөгө кылса дагы билип иштегендер бар, неосознанно иштеткендер бар. Бирок ошондой закон бар экен. Мен ошону түшүнгөндөн кийин мен биринчи заранее ким болорумду аныктадым. Менин бир эмем бар. Учур чак менен жазылган өзүмдүн баягындай максимальный потенциалга жетишкен бир текстим бар. Өзүм жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө, бизнестерим жөнүндө, бирок ал учурча как будто азыр ошо болуп аткандай кылып сүрөттөп жазганмын. Аны еще бир жакшы бир дикторго сүйлөттүргөнмүн. Анан үчүнчү лицо катары Максат Муктар мындай деп менин келечекте каалаган жашоом аякта жазылып турат. Түшүнүктүү. Болду, мен аны уккан сайын мээң ошондо иштейт, болду. Сен бердесиң, кимге эмне иши бар, туурабы?
Сен бирөөгө оправдание кыласың. Бизде ошондой нерсе бар да. Ошон үчүн бул жакшы иштебейт. Кара мен диплом бар, эме кылтам. Сен өзүң ишенбей атасың. Бунун диплом кереги жок, действительно. Сен просто өзүңө диплом бересиң. Кандай диплом бердиң? Мен магнатмын, болду. Дипломум бар, өзүм бердим, бүттү. Ошондо уже сигнал чыга баштайт да, элдерге мындай таасир бере баштайт. Түшүнүктүү агай. Жакшы неме жооп болду буюрса. Анага ошо темабызга дагы бир сыра кайта кайрылып кетсек да. Мени бир кызыктырган аябай бир суроо бар да агай. Бул эми ошол финансылык сабаттуулук дегенде акчаны кантип табуу, ошол эми сөйлөп кеттик ба, акча эмне болот, андай болот, аны кантип ишеним керек, жасаш керек, түшүнүк боюнча ошолор боюнча сүйлөшүп кеттик. Эми финансылык сабаттуулукта аласа бересе деген мындай ачык бир нерсе бар да агай. Бул эми эки адамдын ортосундагы аласа бересе бар да. Ошого менин бир суроом бар да агай. Тууган тушкандар акчадан мындай аласа бересе болгондо, карыз берип, карыз алганда ошого сиз кандай карайсыз агай ошого? Мен мындай, сизде бир болду беле мындай туугандарыңыз сизде акча жок болсо сурап, же болбосо сиз алардан сурап ушундай, ошол боюнча? Мен баягы карыздан өзүм жакшы эмес элем. Действительно баягы бирөө карыз берсе, мен студент болгондо эми акча керек болуп, бирөөдөн алып анан кийин берем деп ошол ойдон жүрдүм да көпчү. Мен да карызга так боло албайт элем да. Действительно кыйын болот эле. Мен анда кәне ичиңде жок да мындай. Баягы точно эмес. Мисалы сен ошондой адам болушуң. Туура. Бирок мен андай эмес элем, бирок мен аны кабыл кылдым. Кийин мен ошондой жок экен. Кудайга шүгүр, келинчегим точно ошондой. Менин тескерим да. Ал жерде карыз дегенде уже суулар токтоп калат да, мисалы ошондой. Мен бир досум бар. Ошол экөө мага жардам берди. Биринчи список кылды. Анан ошол жерден ким мага бирөө карыз болсо, ошону кечип ийдим. Ошондон башталды. Анан каждый эме болсо ошондон төлөдүм. Даже менин досум экөөбүз бизнес кылганбыз. Анан менин акчамды менин дойлам бербейт да. Действительно мындайдыр. Яны болот го баягы тамеки тартпайм деп уже тамеки оңондой эми тартпай бир эки күн жүргөндөн кийин тарткысы келип калып, кармайт го, монтип бербейм. Ошол сыяктуу эле карызың сен дойлаңды бербейм дейт. Эмнеге бербейсиң сен? Мен сенин жоопкерчилик алам, карызыңды төлөйбүз деген. Окей, анда бербесең, өзүң алып төлөсөң, эме дейт. Кимге карызсың дейт. Шотун таап бер, макул, так, ал карызым кутулдум. Ушунчалык сүйүндүм, анткени мен ага күчүм жетпейт эле. Ошондун сен дагы башкаларды ар түрдүү ойлоно бер. Сенин мындайча Кудай бул дүйнөдө ар кимди ар түрдүү жараткан да, туурабы? Только сендей адамдар жакшы болот деген нерсе жок. Анда эмнеге ушунча жаныбарлар бар? Анда эмнеге ушунча разнообразие бар? Кудайдын түрдүү түмөн эме адамдары бар, жаныбарлар жана. Ошон үчүн мен мындай болсом, ал кандай? Просто аны жаратылышты изучать эт. Мисалы, сенден карыз алсам, мен унутуп калсам, сен мени жаман көрүп каласың. Бирок мен сенин карызыңды бербейм деген ниетим жок. Ниетим жакшы эле, бирок сага окшом пунктуан эмесмин. Ага неден түшүнсө, ошентип карызыңды өндүрөсүң. Түшүнүктүү. Мисалы, сага берсем, сен точно билесиң, ошол убакта алып келесиң. Кээ-бир адамдар бар, бересиң, ал алып келбейт. Просто анын характери башка, ал аны жакшы түшүнбөйт. Демек ошол аласа бересе де, мен алса берсем мындай кылам да. Алса берсем мындай кылам. Эгер калсам ушуну кылам. Мисалы айталы, бир карыз сурат. Канча сом болсун? $1000. $1000. Мен карайм, действительно $1000 мындай көп акчам жок болсо, мисалы 1 миллион болсо, окей, сак берип коем. И албайм да. Бирок акчам аз дейли, туурабы? Акчам аз, $1000 чото ичимде нито болду. Берсем алып берип коем. Мен мындай кылам. $300 алам дагы. Сен $1000 сурап атасың да. Мен сага $1000 бере албайм, балким башкасын бирөөдөн тапсаң болот, мына $300 ал. Карыз эмессиң, просто жардам болсун. Ал дагы сүйүнөт. Анткени бул уже карыз эмес, төлөбөйсүң да, уже шаг алдың колдон болсун. Ишо $1000 неге бербейсиң деп эме кылбайт. А так, мен берем да деп көп турса да, как будто карызы ала турган адам берем деп туруп, баягы правасын качат берет. Не качып кетебиз, берем сыяктуучу. Сен аякта как будто карыз берип алып туруп, карыз берип ага ишо эме болуп каласың да. Лучше ошондой кылам, $300 көтөрө алам, $300 жоголсо жоголот. Мисалы, мага көтөрө алам. Ошо $300 берем, $1000 бербейм, ошентип ага ал мага карыз эмес, бүттү. Ошон проблема чыгат. А так мурдалар эмне кылат? Бирөө каржыса, болгон акчамды ичим ачышат, эми досум болсо, бирөөсү бересин, ал бербей жүрө берет да. Анан сен да бирөөгө карызсың, мисалы, $1000 бердим да сага. Мен да $1000 карызмын, мындан алып берип коем дейм да. Ошентип 8 жыл жүрөт. Ал сураганда, акчам берсем, мен да, акчам бер дейм да, жок. Азыр жок болуп атат акча деп коем. Дагы акчам мен как будто бул акчамды бияка берип, уже жашоом чечип койгом, бирок бул да бербейт, ага да бере албайм. Ошол сыяктуу, ошондо мен ошондой решение кылам.
Демек ошондо аласа бересе де ошондо этият болуш керек, анткени өзүнүн акча бергенден кийин карыз болуп калса ал адам уже бүттү, отношения ал сага чала албайт. ошон үчүн ошол немеде эми аласа бересе де бир аз тагыраак болуп, анан ал неме боло электе эле мындай азыраак кылып көтөрө алган нерсеңи берип, көтөрө алган бир нерсеңи берип, ошондой неме кылыш керек. Мен ошондой решение алам. Аласа бересе бул жак боюнча акча деген боюнча сүйлөштүк агай. Эми акча болду дейли. Акча болду, акча көп болду. Ошол мындай инвестиция боюнча бир сүйлөп бересизби агай? Мындай нерсе, биринчи мындай айлыкчылыктан чыккыла дейт. Мындай эки нерсе айтып берейин да. Эми элдин түшүнүгү боюнча айлыкчылыктан чык, өзүңдүн бизнесиңди ач, өзүңө босс бол дейт. Айлыкчылыктан чык деген сөз менин түшүнүгүм боюнча сен ишиңден чыгып бир бизнес баштайын деп, анан акча жок калып, банкрот болуп, анан дагы да жаман ишке кириш, бул туура нерсе. Айлыкчылыктан чык деген сөз, мен силер да айлыкка иштейсиңер мисалы, туурабы? Ошол айына келет деген понятияден чык. Мисалы иштеп атасың, айлыгың бар, комиссияң бар, сен мисалы бир сумма койдуң, айлыкчылыктан чык дегенде айына ошончо аламын эмес. Канча акча калат атасың? Анын 3 эсесин калай бер. Бирок айлыктан ошончо келиш мүмкүн, башка жактан келет, ошондой бир эмеден чык. Айлык деген эмеден чык. Айына ушунча дегенден чык, суммага келет. Айлыкчылыктан чык деген ошондой сумма. Экинчиси бирөөгө иштебей деген экен да, өзүңө чектебе деген. Жок, ал мисалы убакытка койбо. Сен убакытты ал. Сен сумманы ал. 30 күндө ал. 30 күндө ал. Сен сумманы ал. Мисалы сен азыр 20 000 юан дейли, туурабы? 3 000 доллар. 3 000 долларды алганда, сен 3 000 долларды мен 3 айда иштеп алайын, 2 айда деп антып кылба. Жөн 3 000 доллар коюп коюшак. Күнүгө 3 000 доллар бир күндө табасыңбы, бир жумада табасыңбы, убакыт не важно. 8 айда табасың, не важно. Сен просто сумманы кой, обычно эрте табасың. А сен эгер айга бөлүп койсоң, айына 2 000ден деп койсоң, 6 000ди, 3 ай болуп калабы? Сен азыр возможность келди, азыр сен 4 000 таба алат элең бир сделка менен. Сен 6 000ди 3 ай койдуң, дагы канча убактың бар деп таштап койсуң. Түшүнүктүү болдубу? Ошон үчүн айлыкчылыктан чык деген сөз, сен именно понятиядан чыгасың. Жумушуң иштеп кете бересиң. Баягындай бирөөгө иштебей мындай деп атпайбы, ал жерде жакшы түшүнүп өткөн, макул чыксаң, акчаң жок болсо, сен вообще давление болосуң да, уже сен акча таппай калганда стресске кирип кетесиң. Айлыкчылыктан чык дегенде ишиңден таштап туруп чыгып, өзүнчө эле бизнес кылам, мындай кылам дебей, сен андай аябай кыйын нерсе. Сен просто иштеп аткан жериңде айлыкча мен буякта бизнес катары бар. Айлык канча айлыгы не важно, башка ишти кылып бер, үйрөнө да. Экинчиси, бирөөгө иштебе дейт. Мен антип айтпайм да. Мен аябай көп кишиге иштедим. Бирөөгө иштебе, бирөөнүн эмесини жок. Сен ага да иштей бер, ага да иштей. Мен азыр канча 1 миллион подписчигим бар, баарын иштеп атам. Тем более бекер иштеп атам, туурабы? Туурабы? Значит, сен канча көп кишиге иштесең, же канча көп киши сен менен контакты болсо, сен уже массовый коюп атасың. Мисалы бирөөгө иште, мисалы бир начальник бар да, айлыкка иште, ошого иште. Сен ага да иште, аны менен гит сделка кыл, ишиң эмне мисалы сен айтам. Сен буяка келип кетип отурба, мисалы мен менен иштеп атасың азыр, туурабы? Мен Алишерге айтам, сен макул 5 сделка кыл, буяка келесиңби, көбөйсүңбү, учасыңбы, эми не важно. Мен карайм, сен канча эме кыласың, болду. Сен ошо 5 сделканы мен менен сүйлөштүң, договор түздүң. Анан Лио менен дагы бир 10 сделка сүйлөштүң аны менен. Анан дагы бир менен 8 сделка сүйлөштүм. Мен разымын, ушунча акча бергениме 5 сделка кылсаң болду, мага жетет. Иштин ошончо калып атам. Сен эмне кылдың? 3 кишиге иштеп атасың, туурабы? Не болдуң? Ушунча акча алып. Анан сен уже команда топтоп дагы көп боссторго иштей баштадың. Менеджерский система ачып алдың да, туурабы? Бул деген сөз бирөөгө иштебе, өзүңө чык эмес, сен көп кишиге иште. Эгер канча көп кишиге иштесең, ошончо акчаң көбөйөт. Илон Маск канча кишиге иштеп атат, туурабы? Анын проектин токтотуп койсо, эч ким жок. Ал бүт дүйнөгө иштеп атат, туурабы? Марска учуп атат, эме. Значит, эмне деген? Буга иштебе, бирөөгө иште, өзүңө иште деген сөздү антып албай, буга иштеп атасыңбы? Иштей бер. Наркада иште, мына иште. Сен чоңоюп кеткенде, булар сага иштей баштайт. Неге? Анткени уже сен менен контракт өтө баштайт. Ошо баягы айтканыңыздай чектеп экен да өзү. Мисалы айтам, жөн өзүң мен иштеп мисалы үчүн азыр мындай иште десем, мынтип ошол мен жөнөкөй бир неме мен деп, ошентип мындай чектебеш керек экен да. Чектебе, сен набыр болушунча ачылып көп кызмат, мындай көп адамга кызмат кылууга аракет жасаш керек. Сен мындай да, мисалы айлык аласың да. Көбүнө пайданы. Мисалы айлык алдың, ошончо иш бар, турайлы. Мисалы айталы, 10 сделка бар дейли. Ошол айлыкка 1 айдын ичинде 10 сделка кылыш керек.
сен ошол алган акчаңдан көбүрөөк иш кылып койсоң эмне болот? Көбүрөөк болот. Сага көбүрөөк болот. Бир же мындай алган акчаңдан көбүрөөк иштеп койсоң, лох болуп каласың. Туурабы? Мисал айталы, мен Москвага келгенде мындай элдер да. Мен парковка кылып коем, мындай кылып, мага ушунча акча берет дейт да, сүйүнөт эле. Кичине иш кылам, көп акча берет деп сүйүнөт эле. Макул кичине иш кылсаң, көп акча болот. 1 жыл иштедиң, 2 жыл иштедиң, анан иштен айдады. Сен 2 жылда эчтеке кылбадың. Машинаны чыгап киргиздиң, ошонча акча берди. Сүйүнүп атасың ошогочу. Сен уже 2 жылда эчтеке үйрөнгөн жоксуң, эчтеке кылган жоксуң, бир жөндөмүң жок. Сен эми андай акчаны эч ким билбейт. Просто эме болуп калдың, везучий экенсиң, ушунча акча берип атыптыр. Сен алган акчаңдан көбүрөөк кызмат кылсаң, көбүрөөк нерсе үйрөнөсүң. Бир, сен уже алган кол эмес, берген кол болуп атасың, туурабы? Айлык ушунча берип атат. Туурабы, сен алган, сен ага көбүрөөк акча болуп атат. Сен уже бодрыйсың. Сен уже байсың. Түшүнүңбү? Сен ишчисиң, бирок жумуштан байсың. Экинчиси, мисал айталы. Сен ушунтип иштедиң мисалы, анан бир сделка кылдың, клиент менен жолугуш керек. Аны биз тааныбайбыз. Мен сенин начальнигимин, туурабы? Бирок аны тааныбайбыз. Ал сени менен сделка кылып, сени канчын? Уже мен ал жерде сен начальниксиң. Мен майбак менен сени бос кылып алып барам ал жерге. Анткени ал сделканы кылсаң, биздин компанияга канча акча түшөт? Ал жерде сенин босуңмун, анда мага не важно. Сен сделка кылып сен кылсаң, уже сен менин босум болуп калдың. Анткени эмне ошол сделканы сен кылдың, мага акча керек болот. 20% сен аласың, 80% мен алам. Тем более мен 80% алсам, сени бос кылып кийим алып барам ошол сделкага. Анткени аяктан 10 миллион сделка болду. Түшүн, уже эмне болду? Сен ошо ценностун түшүнүшүң керек да. Ошого мен айтат элем, любой адамга адам Кудай берген да, мисалы кол бут берип атпайбы? Сен болгон нерсеңден аябай көп нерсе чыгара аласың да. Мисалы силер экөөңөр иштесиңер чогуу, мисалы биз мага действительно баягы энергия жетишпей, мен жаш эмесмин, мен бала чакам бар, канча эмелерим бар, мисалы определенный биякта иштерди кылып койгон, клиент тосуп койгон, товар сүйлөп койгон, эме жазып койгон, силер мисалы WhatsApp менен тез иштей аласыңар, жаза аласыңар, батыраак сразу PDF-ти кыла коесуңар, туура инвойс чыгарып коесуңар. Мен бир инвойска отуруп мындай кылсам, Excel'ге кирсем, уже көмүлүп калам. Ал жерде убактан дагы мен ага концентрация кылбайм, аны үйрөнөйүн деп эме кылбайм, менин башка ишим бар. Мен сделка менен сүйлөшөм, давай анда балдар азыр жиберип коет дейм, болду. Мен ал сөзүм уже силерге иш болду, баарыбызга иш болду. Менин максимальный эң көп энергия же эң көп вывод чыгара турган действиямды кылсам дагы жакшы. Сага да жакшы, баарына жакшы. Ошон үчүн ким оңой нерсе кыла алган нерсесин кылыш керек. Азыр сага айтсам, барып ошол менен инвестор менен сүйлөшүп кел десем, аны кантип сүйлөшөм? Тердесин эмне кылам? Барып аны кыласың, муну кылам, болбой уже сага стресс да. Лио көздү берсең, бизге проблема жок. Мынтип барып сүйлөшүп келе бересиң. Ошон үчүн ал бизге оңой, бул силерге оңой. Лио көз отурабыз, мына PDF жазыш керек. Биз инвойсту баягы эмени өзгөртүшкө 2 саат отурабыз кээ бирдечи. Ал чоң клиент, ал жерде сделка чоң, 500 миң жөнөтөт да, биз аны инвойсту которушубуз керек да. Проформа инвойсту алып, инвойс коюш керек. Кээ бирде PDF болуп калат, аны өчүргөндү билбейбиз. Эптеп өчүрөбүз да, аны жиберебиз да. Көрдүң, ошондой. Ал нерсе сага оңой. Эмеге ошон үчүн ким оңой нерсесин кыла берсе, акчасы ошол жактан чыгат. Ошо. Анан азыр ошол инвестиция боюнча айтып калдык. Инвестиция боюнча. Эми ошодо айтыр, сурооңду бер, анан ошодо баягы инвестициянын көп түрлөрү бар экен да мага. Бирөөсү ошо криптого болот экен, бирөөсү кээ биркилер айтат эми только өзүңө инвестиция кыл депчи. Кийим кечеңе, турган турпатыңа. Кээ биркилери бар ошол биржалардан акцияларды алып калат экен. Кээ биркилер дос тууганга кылат экен инвестицияны, эми алар менен мамиле кылайын депчи. Сиз үчүн эң жакшы инвестиция бул эмне агай? Эң чоң инвестиция саморазвитие. Өзүн өзү өстүрүү, инвестицияны сөздү алайлы. Инвестиция деген бирдемке, мисалы 1 сом койдуң, сөзсүз убакыт өтүш керек, ал 5 сом болот. Инвестиция бушу деп. Бирдемкени койдуң, 1 жыл өтөт, 5 сом болот, туурабы? Мисалы сага инвестиция кылдым. Не деген сөз? Сага үйрөтүп атам, банкрот болсоң да, ошибка кылсаң да акчаңды төлөп атам, компания төлөйт да эми. Мындай кылдым, тигиндей эмне кылдым? Анткени азыр коюп атам, сен өнүккөндөн кийин экөөбүз иштегенде сен компанияга көп акча алып келесиң. Сенин сөздөрүң, кылган иштериң компания оборот көбөйт. Өзүңө инвестиция деген, мисалы китепти алдың, ошого акча бердиң да окудуң, бирдемке түшүндүң. Эртеси күнү шак бирдемке чыкпайт, туурабы? Бүрсү күн шак чыкпайт, туурабы? Бирок 1 ай өткөндөн кийин баягы билген нерселериң уже чыга баштайт. Кийимге инвестиция кылдың, өзүңдү бодрый сезип атасың. Сен мисалы азыр Gucci, Armani кийип отуруп мыякта.
Мысалы ботинкаң 10 мың, мысалы 10 мың юан болсын, футболкаң мысалы 8 мың юан болсын, ал деген сөз $1200. Сен $1200 футболка киіп отырғаның менен, азыр футболкаң отырған уже башкача. Же іч киімі. Действительно, қымбат алғылай іч киім. Басқаның өзгеріп қалады. Действительно, бұны бір байка айтқанда, коучинг қылсам, адам көрген нәрсеге емес, мұндан кейін, мысалы, елем не дейді деген адамдар көріп пай ба? Адамдардың көрген нәрсесіге инвестиция қылтау, сыртқы киіміңізге андай мындай. Бұл ушул жерге чейин өнүктүрөт. Бүт сенен мындан дагы өнүгө албайсың. Анткени сыртта адамдар жакшы эле көрүнөт, бул футболкаң ушул бүттү турабы. Эми мындан да өнүккүң келсе, адамдардын көрбөгөн нерсесин инвестиция кыласың. Мисалы сен бир курска катыштың, мисалы адамдар көргөн жок. Китеп алып окудуң, же ич кийимиңе, же үйүңдө жаткан диваныңга шейшебиңди эмеден алдың. Оригинал Hermes'ten алдың. Уже эл көрбөйт, бирок сен билесиң да. Азыр үйгө барганда мен Hermes деген $2000 алган простында жатам десең, энергия ошояктан келет. Сен сырттан не бела монтип $5000 монда кылганың менен, ал эл көрдү да ичиңде жыртык майкаң бар. Настроение өлдү. Мен көргөн жок майкаң туурабы, футболкаң ичинде да. Бирок эми ал чыныгы эл көрсүн болуп калат экен да андачы. Берки эл көрсүн дегенде мындай, эл көрсүн деген мындай да. Ал сенде ичиңде страх бар, күчтүү эмес. Неге байлар любой кийим жүрө берет? Анткени аларда не важно. Эч ким да эме кыла албайт. Наоборот, жаман кийинсе, Зукерберг бир эле кийим жүрө берет да. Сен бир эле кийим жүрө бер, элдер шылыңдай. Футболкаң жок башка дейт туурабы. Бирок ага боло берет. Бирок мынтип айтпаш керек. Элдер айтат го, мына эле тиги мисалы Зукерберг бир эле кийим кийип жүрөт кандай. Сен азыр Зукерберг эмессиң. Ошон үчүн dress for success деген нерсе бар. Анткени сен эмоцияң, анын эмоциясы сенде жок да азыр. Сен азыр жакшы кийинген, кымбат баалуу кийинген, сен эмоцияң көтөрөт. Аныкын көтөрбөйт. Сеникини көтөрөт. Значит, эмне кылыш керек экен? Сен азыр жакшы кийиниш керек. Миллионер болдуң, миллиондорго жеттиң, каалаган кийип бер. Эч ким сен менен сүйлөшүп атканда бир проблема болбойт. Азыр сен жыртык-мыртык кийип алсаң, сен киргизбей коет да. Ошо кийимиңдин айынан сен кире албай калдың. Туура. Зачем анда, туурабы? Мен аны каяктан байкадым? Баягы солидный кийинип алыпмын, өзүм байкабай койдум. Мен баягы Самаразда кылып кийимдеримди өзгөрткөндөн кийин Бишкектен Кытайга учуп келатканда бир эже кыйкырып атты. Билетиңди алып келбейсиң деп атат. Мен да баягы эмеден өттүм, секьюритиден, ременимди кийип, сумкамды алып мындай келсем, билетиңизди берип коесузбу дейт да. Анда вежливый сүйлөдү. Макул деп бердим, печат койду, өткөрдү, аркамдан бирөөсүн кыйкырды. Аны таң калдым, бул мага эмнеге кыйкырып атат? Аял вежливый сүйлөдү, эже тиге кыйкырды десем, карасам үстүндө солидный кийинип алыпмын. Тиги карасам футболка, шапкалар мындай экен, аны кыйкырып атат. Бул психология. Ошон үчүн баягында мен мынтип кийине берем деп өзүңдү кыйнаган керек жок. Жаратылышка каршы чыкпа. Адамдардын психологиясы сени кантип колсо, биринчи кычырап кий. Миллиондорду тапкандан кийин болду, каалаган кийине бер. Бирок миллионго чейин англисчеде dress for success. Ийгилик үчүн кийин. Ошондагы баягы бизде жыйынтыктоочу немебиз, инвестицияда эң жакшы кайта турган инвестиция Өзүңө, бул өзүнө болгон. Мен дагы ошол ойдомун агай. Инвестиция дегенде ошол кийимден дагы, анан өзүнө болгон, мисалы үчүн кайсы тармакта болбосун, ошол тармакта өнүгүү үчүн курстарды окуйбу, Мисалы ал мында тренингтерге катышабы. Ал бул жөнөкөй сен азыр инвестицияны аябай чоң нерсе да, өзүң инвестиция анда мында да. Именно акча менен связанный инвестиция башка тема. Мындай айтайын. Акча менен инвестиция кылганда сен каяктан акча тапсаң, ошол жака инвестиция кыласың. Даже билбеген нерсеңи инвестиция кылсаң, ал жерде уже билбейсиң да, проблема. Ошон үчүн келген акчаңды инвестиция кыл. Экинчиси мындай нерсе. Сен айлык иштейсиң да, туурабы? Келешең айлык болот, туурабы? Эми ушу только айлык иштегенде акча келет деген эмес, бул сенин профессияң. Мисалы брокерс, продажада иштейсиң. Сага жаккан нерсе болушу мүмкүн. А так андан сырткары 5-6 акча киреше келе турган булактарды издейсиң. Кичине болобу? Айына $10 алып келеби? Неважно. Сен үйрөнүшүң керек тренировка. Ошого эмне кыласың? Бир какой-то бир кичинекей лазерный аппарат бар го, 1500 юан да, мисалы. Ону алдың, Кыргызстанга жиберсең, сумда бирөөгө берип коесуң, сен айына ушунча берип коесуң. Ал элден келет, телефонго атын жазып коет, сүрөт тартып коет, андай кылып коет, ошону иштей берет. Сага бир аз берет, өзү иштеп акча табы берет. Мисалы, бул келе берет. Бул тренировка. Бир эмеде Ош базарда мушунча жер канча экен, $5000 болсо, ошол жерде алып кой. Ага сага $100 берет айына. Макул $100 алдың да $500 качан чыгат? Канча убакыт өтө. Аласың, убакыт келгенде ошол ценага сатып бересиң.
Мисалы ушундай нерсе ойлонуш керек да, акча келе туруп. Ошол агай, бүгүнкү неме боюнча, ошо финансылык неме боюнча жакшы сүйлөштүк буюрса агай. Чоң рахмат, кызыгуу суроолоруң кызыктуу болду. Ошол боюнча Маектагы элге кызыктуу деп ишенебиз. Буюрса кийинки немени дагы бир жакшы карап туруп агай, Суроолор болсо келерге. келип дайыма Максатыбызга жооп берип турасыздар. Ооба, биз иштеп атабыз чогуу. Бул жердеги жакшы нерсе ошо жигиттер менен өзүбүздүн саморазвитие. Биз азыр стартаппыз, компаниябыз кичинекей. Ошол жерде күнүгө өзүбүздү өнүктүрүп, бизнесибизди өнүктүрүп, бир чоң результатка карап кетип атабыз. Бул аябай сүйүндүрөт. Сага да рахмат суроолоруң үчүн. Ошо агай, бүгүнкү немебиз ушу менен аяктады. Сиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Сау болуңуз.